ММА боюнча Борбор Азиянын жаңы чемпиону. Кыргызстанда аны жаңы Валентина Шевченко деп атап калышты. Ал өлкөбүздөгү аралаш мушташ өнөрүнүн эң жарык өкүлдөрүнүн бири. Бүгүнкү Октагон деген лигасында финалда эч качан утулбаган казашканы, Аян Турсун деген казашканы Фарида Абдуева жеңип, азыр ушул Октагон лигасынын чемпиону болду. Жалпы айтканда, мындай Борбор Азиянын ММА чемпиону. 20 жаштагы Фарида Абдуева. Өзүмдү өзүм багам, спонсорлорум жок. Анан ошо. Таиландтан квартира снимать этесиз да? Ооба. Ошону баарын өзүңүз төлөйсүз. Ооба, квартира снимать этебиз, тамак аш, тренировкаларым бекер. Ошо тамак аш, квартира, витамины, байк. Тренер, менеджерлердин акчасын ким чыгарып берет? Ооба, алар да бар. Алардын да акчасын өзүм чыгарам, өзүмдүн гонорарымдан. Чын айтам, Таиландда бүт эле ойлошот, жыргализм деп, жыргализм эмес. Бизде жокчулук күндөр дагы бар. Тамакка таппай калган күндөр бар. Ушундай трудности есть. Ушундай. И неужели Кыргызстандан бир дагы мындай предложение түшкөн жок? Мына бул жактан чемпион болдуң, ушундай кыргыз желекти көтөрүп атасың, поддержка кылалы деп. Мен жеке спонсорлорду айтып атам. Эми менин бүт эле мени колдогон адамдар бул карапайым элдер. Анан бирок ойлойм, арасында бир адамдар бар колдогону. Бирок эмнеге колдобойт билбейм, ансын. Бирок дагы бир нерсени айтып кетсем, мурда менде спонсорлорум бар болчу. Менин тренерим бар болгондо, мен мындай спонсор жактан проблема жок болчу. Аларга мен дагы ыраазымын. Азыр айтып кетсем, аларды унутпайм. Өздөрү менен сүйлөшпөсөм дагы мындай Кудай астында ыраазымын. Ошо, бирок азыр спонсорлорум жок. Абдан өкүнүчтүү жагдай, мамлекетке дагы, жеке спонсорлорго дагы мен кайрылып кетсем, ушундай биздин жаркын жылдыздарды колдоп, жаш спортсмендерди, кыргыз желегибизди желбиретип турган, мындай үмүт берип турган спортсмендерди колдоп кетсек, абдан туура болмок деп ойлойм.